Мадумаровдун жеке инсандык диктатурасы болбойт. Ал мыйзам менен ыймандын диктатурасы болот. Ал тартиптин диктатурасы болот. Ал адамгерчиликтин, биздин кылым карыткан каада салттын диктатурасы болот. Бүгүнкү күндө жаш жаштай болбойт, кары карыдай болбойт. Мына азыр бийлик тарабынан болгон талапкердин тегерегин карасаңыз, бүтүндөй ошол эки президенттин айланасында дасторкон чачып жүргөн, дасторкон жайып жүргөн, килем төшөп жүргөн академиктер менен профессорлор жүрөт. Эмне үчүн ошондой болуп атат? Баленин баары саясатчыларга калат. Жок, иритип аткан ошолор. Бардык маселени иритип аткан ошолор. Бүгүн да мына анчалык ишеними жок Сокеңди аябай катуу көкөлөтүп жиберди. Сиз жападан жалгызсыз. Сиз бар болгон үчүн кум бул жактан чыгып баштады деп. Сокең да ишенип баштап атпайбы? Мына азыр айтып атпайбы, Азимбек Анаркулович башында ушундай деп ойлогонбуз, тилекке каршы бүт баары тескери болуп кетти деп. Атамбаев деле ошондой деп айтканда, өзү айтпады беле. Ак үйгө кирген киши дракон болуп кетет деп. Ошондуктан кеп системада дагы эмес, кеп жеке инсанда. Биз адамдык касиетине баа бере албай атабыз. Биз адамды тандай албай атабыз. Система күнөөлүү, президенттик, парламенттик, булардын баары болбогон сөз. Биз адам тандаганды үйрөнсөк, адамда намысы болсо, уяты болсо, бекем кандайдыр бир алдына койгон максаттарга жетишсе, жеке кертип баш үчүн эмес. Баарыбыз өлөбүз, баарыбыз кетебиз. Артындагы байлык эч кимдин аркасынан кайра кууп барган жери жок. Мына эчен байлык топтогон эки президент дагы Кыргызстанды бир көргөнгө зар болуп жүрөт. Тилекке каршы ушунан сабак албай атабыз. Келиңиздер дагы бир жолу ойлонолу дагы жолубузду тактап алалы. Бара турган жерибиз бир, касиеттүү Кыргыз мамлекетинин башка мамлекеттерден кем эмес болгон бир даражада башка мамлекеттерге суктанып жашаганын токтотолу. Рахмат.